Дени Сакулут, күчтүү мамлекет. Саламатсыздарбы, эфирде телеклиника. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ооз көңдөйүндөгү оорулар, башкача айтканда гингивит деген бул кандай оору? Мына ушул туурасында сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Нарын медициналык колледжинин тиш оорулар боюнча окутуучусу Гүлзат Турарбековна бүгүн биздин коногубуз. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыздарбы. Мына бүгүн сөз кыла турган тема гингивит. Бул кандай оору? Эмне деген оору? Бул гингивит. Биз жалпы жонунан тиштин түзүлүшү боюнча айтып берип кетейин. Тиш дегеле бул эки түзүлүштөн турат. Тиштин сырткы түзүлүшү жана ички түзүлүштөн. Сырткы түзүлүшүнө булар эмнелер кирет? Тиштин кабыгы, бул коронка деп аталат. Андан кийинки бул тиштин моюнчасы, тиштин тамыры болуп 3 бөлүктөн турат. Андан кийин микроскопиялык түзүлүшүнө же болбосо ички түзүлүшүнө айтып кетсек, бул тиштин эмали эң тиштин сырткы бетинде же болбосо кабыкка чейин, коронкага чейин, моюнчасына чейинки каптап туруучу сырткы бөлүгү эң катуу ткандардын бири болуп эсептелинет. Андан кийин тиштин денсине деп аталат, негизги массасын түзөт. Тиштин ички жумшак заты бул пульпа деп аталат, нерв башкача айтканда. Андан кийин тиштин бүйлөсү, сөөгү жана ошондой эле тиштин тамыры, каналчалары болуп, анан жалпы жонунан пародонт ткани деп аталат. Биз бүгүнкү сөз кылатырчу бөлүк же болбосо оору гингивит бул эмне деген оору десеңиздер, гингивит бул бүйлөнүн сезгени оорусу. Бүйлө деген эмне? Бүйлө деген жалпы жонунан бул эмне кызмат аткарат? Бүйлө бул ооз көңдөйүндөгү жумшак ткандардын бири болуп эсептелинет дагы. Тишти жалпы жонунан, моюнчасынан кымтып турган бөлүгү жумшак ткань бул бүйлө деп аталат. Бүйлө нормада же болбосо негизи эле адамда бул кандай болушу керек? Ачык кызыл түстө болушу керек. Бүйлөнүн кызматы тишти моюнчасынан бекем кармап берүү кызматын айта кетсек. Андан кийин бул бүйлөнүн сезгениши бул гингивит оорусу деп аталат. Азыркы учурда дегеле бул ооз көңдөйүндө көп кеңири таралган оорулардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Бул гингивит менен кайсыл курактагы адамдар ооруйт, балдар ооруйбу? Жана келип чыгуу себептери эмнеде? Жакшы суроо. Бул гингивит оорусу менен бүйлөнүн сезгениши менен ар кандай курактагы адамдар ооруйт. Бул жакта жаш куракка чек жок. Мисалы жаш өспүрүм балдар дагы, жаш курактагы балдар дагы жана ошондой эле орто муун, улуу муундагы адамдар дагы бүйлө оорусу менен жабыркай берет. Ал эми сиз сурап жаткан бул себептери болсо, себептери эң эле биринчи бул ооз көңдөйүндөгү тазалыктын, гигиенанын жоктугунан келип чыгат. Андан кийин экинчи себеп бул ар кандай өнөкөт жаман адаттар деп коет, вредная привычка. Өнөкөт адаттар, мисалы жанагындай тамак ичкенден кийин калдыктар калып калган учурда тиш таякчасы менен ар дайым колдонуу, жана ошондой эле тиш менен ар кандай катуу нерселерди ачуу, мисалы бөтөлкөлөрдүн оозун, жиптерди тиш менен мисалы кыюу, ошол учурда ар кандай туура эмес кыймылдын натыйжасынан дагы бүйлөгө дагы доо кетиши ыктымал. Бул учурда мисалы жалпы жана жергиликтүү факторлор деген бар. Бул жалпы факторлорго айтсак, мисалы адамдарда ар кандай ооз көңдөйүнүн оорусунан башка дагы ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Ошол учурда мисалы айта кетсек, ичеги карын оорулары, эндокриндик системалардын оорулары, зат алмашуунун бузулушунда дагы бул гингивит оорусуна алып келет. Ал эми жергиликтүү факторлор болсо, бул жергиликтүү факторлорго мисалы жанагы биз айтып аткан жумшак жана катуу же болбосо баштапкы тиш кеберлери, мисалы айтып атпайбызбы биз ооз көңдөйүн туура эмес тазалоодо же болбосо гигиенанын жоктугунан деп, туура эмес сактоо. Негизи күнүмдүк жашоодо алып карай турган болсок, мисалы биз айрым учурларда, мисалы студенттер арасында деле сурамжылоо жүргүзөбүз. Ошол учурда тиш ооз көңдөйүнө кам көрүүдө мисалы 2 маал жуушубуз керек, эртең менен жана кечинде тамак ичип жатар алдында дагы. Көбүнчө биз адамдар бир гана маал ооз көңдөйүнө кам көрөт экенбиз, эртең менен.
мисалы жатаарда ооздо 2 эсе баягы биз жөнөкөй тил менен айтканда микроорганизмдердин өнүгүү процесси жакшы жүрөт экен. Ошол себептен кечкисин жуубай койгондуктан жана ошондой эле тиштерде ар кандай кеберлер пайда болот, налет деп коебуз. Ал кеберлер жүрүп отуруп ташка айланат. Анан таштардын кесепетинен ал жактагы тиштин мисалы чайноо функциясы аткарыла берет, но ошол эле учурда мисалы тиш таштары пайда болуп, бүйлөнүн курчоосун, мисалы тишти бекемдөөсүн начарлатып баштайт. И анын натыйжасынан ал жактагы бүйлөнүн бекемдиги бузулат дагы. Бул жакта айтып коет, медициналык тил менен айтканда патологиялык чөнтөкчө деп коет. Патологиялык чөнтөкчөлөр пайда болот дагы, тиштин түбүнө микроорганизм кирет дагы, дальше башка дагы ооруларды козгойт. Же болбосо ооруларга алып келет десек болот. Айтсаңыз, сиз жогоруда айтып атпайсызбы, зат алмашуу учурунда дагы ушул оору пайда болот депчи. Анан зат алмашуу кайсыл учурда зат алмашуу болот адам организминде? Бузулуу процесси. Бул зат алмашуунун бузулуу процесси кош бойлуу энелерде көбүнчө. Кош бойлуу учурдан баштап адамдын организминде толук кандуу өзгөрүүлөр жүрөт. Ошол учурда да зат алмашуулар бузулат. Жана ошондой эле өспүрүм куракта, мисалы өсүү курагында дагы зат алмашуулар бузулат дагы, ошондой ооз көңдөйүндөгү ооруларга дагы дуушар болушу мүмкүн. Баягы ооз көңдөйүндө көптөгөн эле оорулар бар. Анан бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдө дагы суроо туулбай койбойт болуш керек. Ушул гингивит менен жабыркаган адамдардын эң биринчи кандай белгилерди байкаса болот? Гингивит оорусу менен жабыркаган адамда эң биринчи биз бөлүнүшү боюнча айта кетсем, бөлүнүшү боюнча бул жергиликтүү жана локалдуу деп бөлүнөт. Бул жергиликтүү болгондо, мисалга алып кетсек, 1 же 2 тиштин тушундагы гана бүйлө жабыркашы мүмкүн. Ал эми жайылган формасы деп аталат, локализованный деген формасы, бул болсо бир нече тиштин бүйлөсү жабыркаган учур болот. Ошол учурда жана ошондой эле агымы боюнча бул жеңил, оор деп бөлүнөт. Жеңил формасында негизи эле бул жеңил формасында баардык ооруларда эле бул адам өзү байкабай калышы мүмкүн, билинбей өтүп кетиши мүмкүн. Бара жүрө берет дагы, ошол боюнча оору козголо берет дагы, орто жеңил формасына өтөт. Андан ары уже оор степенге түшүп кетет, бөлүккө түшүп кетет деп койсок болот. Жеңил болгондо, мисалы ооз көңдөйүндө эң эле биринчи бул баягы биз айтпадыкпы, гигиенанын жоктугунан деп, гигиенанын жоктугунан бул ооз көңдөйүндө адамда жагымсыз жыттын пайда болушу. Эң биринчи белги бул ооз көңдөйдөн. Эч кандай адамдар айтып коет го, тишимди жуусам деле, оозумду чайкасам деле ооз көңдөйүнөн кариес жок болсо деле, кариес жок болсо деле ооздон жагымсыз жыт чыгып турат. Ошол учурда бул бирден бир себеби болуп, ошол ооз көңдөйүндө жагымсыз жыттын чыгышы жана ошондой эле бул бүйлөнүн кызаруусу. Кызаруусу жөнөкөй биз айтпадыкпы, нормада адамдын бүйлөсү ачык кызыл түстө болушу керек. Бул учурда жабыркоо процессинде бул учурда ачык кызыл болуп калат. Нормада адамда бул бүйлө ачык кызыл өңдө болушу керек. Ал эми бул гингивит оорусуна жабыркаган учурда, дуушар болгон учурда же болбосо бүйлө жабыркаган учурда бизде бүйлө кызарууга дуушар болот, кызарууга алып келет. Жана ошондой эле айрым учурда кычышуу пайда болушу мүмкүн, бир жагымсыз оорутуу же болбосо оорутпайт, кычышуу пайда болушу мүмкүн. Кадимкидей тиштин түбүндө кычышуу пайда болушу мүмкүн. Жана ошондой эле каноо, тиш жууганда бул эң биринчи каноого дуушар болот. Себеп дегенде, мисалы нормада биз тиш ооз көңдөйүн тазалоодо биз айтабыз го, эртең менен эрте туруп щетка жана пастаны, тиш пастасын колдонобуз. Ошол учурда бул нормада адамдын ооз көңдөйү тиш жууганда бүйлө канабашы керек. Ал эми гингивит менен жабыркаган адамда уже жууп баштаганда эле, бүйлөнү жууп баштаганда эле бул бүйлө эмне болуп баштайт, канап баштайт. Эч себепсиз ал жерде
урулуп кеткен жок, же болбосо тытылып кеткен жок, жабыркаган жер жок, жөн гана тишти жууп аткан учурда бүлөгө да кошо тиет. Ошол учурда ал бүлө баягы кызарып, анан канап баштайт экен. Биз айрым адамдар баягы ойлошу мүмкүн, балким тиш щеткабызды алмаштырышыбыз керек, жумшак, же болбосо тиш жуучу каражатыбызды алмаштырсак, биздин бүлөбүз канабай калат деп алмаштырышы да мүмкүн, бирок биз өзүнүн ошол бүлө ооруп атканын билбейт экенбиз. Туура айтасыз. Бул айрым учурда адамдар көбүнчө баягы тиш пастабыз жакпай атат, тиш щеткабыз туура эмес болуп атабы деп ошол гана нерседен себеп издеп туруп алышы мүмкүн. Бирок ошол учурда эң эле биринчи бул ошол байкабай жеңил формасынан ортодон оор формасына өткөрүп алабыз. Дагы оор формасына келгенде уже биз кандай десем, ооздон баягы күчөө формасы обострение деп коет, күч алат, оор күч алат. Дагы андан ары башка биз айтып атпайбызбы, бүлөдө деги эле пародонт деген бул комплекстүү ткань, же болбосо бир нече тканьды камтыйт. Буларга эмне кирет? Бизде деги эле тиште биз жана көргөзүп берип өткөндө бизде периодонт, бул пародонт тканына жалпы кире турчу, бул периодонт. Пародонт бул биз сөз кылып жаткан пародонт тканы бул комплекстүү ткань болуп эсептелинет. Комплекстүү деген сөз бул бир нече тканьды өзүнө камтыйт. Мисалга алсак, эң эле биринчи бул бүлө, андан кийин периодонт деген тканыбыз бар, и пародонт өзү бул демек бул комплекстүү ткань болгондуктан бул жакта бүлөнү сезгенүүсүн ашырып, же болбосо дагы андан ары дагы байкабай өз убагында дарылоо, же болбосо алдын алуу иш-чараларын жүргүзбөй турган болсок, биз жанагындай пародонт же болбосо пародонтит деген ооруга, андан ашып пародонтоз деген ооруларга дагы алып жеткирип алабыз. Ал эми биз гингивит бул бүлөнүн гана сезгенүүсү болуп атса, пародонтит бул учурда биз жана айтып өтпөдүкпү, бүлө тишти кымтып турат деп, бекем моюнчасынан кармап турат. Бүлө бузулгандан кийин патологиялык чөнтөкчөлөр пайда болот, жанагы тиштердин натыйжасында патологиялык чөнтөкчөлөр пайда болот. Дагы ал жакта микроорганизм көбөйүп, гигиена огош бетер үстүнө жакшырбагандыктан микроорганизмдер пайда боло берет. Дагы топтолуп отуруп, ал жакта ириңдүү процесске алып келет. Ириң пайда болот дагы, и анын натыйжасынан тиш жалпы жонунан бир же бир нече тиш жабыркашы мүмкүн, и жалпы жонунан пародонтоз, андан кийинки ооруга пародонтоз оорусун алып келет. Пародонтоз болгондо бул учурда бул тиштерди эч кандай сактап калууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Себеп дегенде патологиялык чөнтөкчө пайда болду, ириң пайда болду, бүлө өзүнүн нормасын аткара албай калат. Дагы бул бүлө, эми кандай айтсам, жөнөкөй тил менен айтканда ылдыйлап баштайт. Оголение деп коет, бүлө качып баштайт. Өзүнөн өзү тиш узарып баштайт. Дагы нормасынан баягы башка тиштерден узун бул тамыры дебедикпи? Ошол тамыры дагы көрүнүп баштайт. Дагы анан тишти жулууга туура келип калат. Бул ооруда үй шартында дарылоого мүмкүнбү же сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышы керекпи? Мисалы, ар кандай дарыларды ичип, же болбосо сүйкөп? Бул учурда сөзсүз түрдө биз айтып өтөт элек, ар бир учурда, мисалы бир жылда 2 жолу соо тиштүү адамдар деле, мисалы тиши таза адамдар деле сөзсүз түрдө бир жылда 2 жолу тиш доктурга кайрылып көрүнүп туруусу абдан жакшы. Себеп дегенде биз айтып атпайбызбы, гингивит бул байкалбай да өтүп кетиши мүмкүн деп. Ошол себептен биз жанагындай оор даражасын алып келип алабыз. Гингивиттин өзүн үй шартында дарылоого мүмкүнбү деген суроого бул сөзсүз түрдө тиш докторлорго кайрылышыбыз керек. Себеп дегенде ал жактан биз лучше консультация алып, маалымат ошол бул бүлө жөнүндө, жана ошондой эле кандай кылышыбыз керек, ооз көңдөйүн тазалоону дагы ошол жактан өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алып алсак болот. Андан сырткары бунун дарылоосунда сөзсүз түрдө бул биринчи факторлорун аныктайбыз. Жана жогоруда айтып өткөндөй, жергиликтүү жана жалпы деп айтпадыкпы? Жергиликтүү болгондо биз жана тиш кеберлери, тиш таштары, туура эмес протездөө, туура эмес коронкаларды коюуда деп айтып атабыз. Ал эми жалпы болгондо эгерде тиште эч кандай мисалы коюлган протез жок болсо, коронка жок болсо, же болбосо пломбалар туура эмес коюлбаган, жакшынакай эле болуп тиш таза боло туруп эле өзүнөн өзү эле баягы гингивит оорусу келип чыгып аткан болсо, анда бул учурда дарылоосу деги эле врачтардын
витамин көзөмөлүндө өтүшү керек деп сунуштайт элем. Себеп дегенде бул жакта көбүнчө витаминотерапия деп коет, витаминдерди колдонуп, анан Бүйрөгө бүйрөгө ийне сайып, инъекция жолу менен, ийне саюу жолу менен бүйлөнү дарылап, баягы кабылдоосун алдын алабыз. Айтсаңыз, ушул гингивит менен жабыркаган адамдар ооз көңдөйүнүн гигиенасын кандай сакташ керек? Жана ошондой эле сиз жогоруда айтып атпайсызбы, щетканы эрте менен кечинде 2 маалдан тишин жууш керек депчи. Анан сырткары ушул щетканы дагы туура тандаш керекпи гингивит менен жабыркаган адамдар? Эң негизги мен ушул бүйлө оорусу менен гингивит менен жабыркаган адамдарда атайын бул тиш щеткасы дайындалган. Бул учурда кандай деп айырмалап алабыз дей турган болсо, бул учурда эң эле биз жанагындай жеңил, орто, оор даражасына жараша, эгерде ошол учурда аныктап алган болсок, биз щеткага, тиш щеткасына жана ошондой эле пастага дагы көңүл бурушубуз керек. Көбүнчө бул бүйлө оорусун сезгенгенде тиш доктурлар дагы тиш кылчалары жумшак тиш щеткасын тандашыбыз керек. Себеп дегенде сунуштайт. Себеп дегенде бул жана көргөзүп берип өткөндөй тишти жууганда катуу тиш щеткасы сөзсүз түрдө бүйлөнү жабыркатат. Жабыркап турган бүйлөнү 2 эсеге жабыркатып, кызартып, шишитип, ар кандай дагы баягы инфекциянын же болбосо микроорганизмдин түшүүсүнө жакшы шарт түзүп берет десек болот. Тиш щеткаларды канча убакыт колдонушубуз керек дагы, канча убакытта алмаштырып турушубуз зарыл? Тиш щеткага дагы өтө көңүл бөлүп тандап алып колдонууну дагы туура колдонушубуз керек. Себеп дегенде ооз көңдөйүндө биз адамдар ойлойбуз, ооз көңдөйү эң таза бөлүк деп, но бирок ошол эле учурда ооз көңдөйүндө көптөгөн микроорганизмдер бар. Тиш щетканы тандоодо дагы биз ошол жана ошондой эле тандоодо, колдонууда, сактоону дагы эске алышыбыз керек. Тандоодо, күнүмдүк жашоодо орто жумшак тиш талчалары бар щеткасын ала турган болсок, бул колдонуу убактысы негизи 3 айга чейин. Эгерде ошол тиш щеткасы да ар кандай болот да, ошол эгерде тиш талчаларынын биз сапаты начар болуп көрөбүз да, бузулуп же болбосо иштөө мөөнөтү деп койсок болот, бузулган учурда биз 1 айда, 1,5 айда алмаштырсак болот. Жана ошондой эле муну тиш щетканы сөзсүз колдонгондон кийин дагы отдельный ар бир адамдыкы өз-өзүнчө сакталышы керек. Анан башы головкасы деп коебуз. Бул башы өйдөнү каралып, анан стаканда же болбосо атайын футлярда сакталышы керек. Себеп дегенде микроорганизм калып калат дагы, ал эгерде узунуна жатып же болбосо туура эмес сакталып кала турган болсо, влажный средада же болбосо нымдуу чөйрөдө микроорганизм 2 эсеге көбөйөт. Ошол себептен дагы туура да сакташыбыз керек. Рахмат, эң сонун маалымат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул маалыматтарды эсиңиздерге түйүп алыңыздар. Ал эми соңку суроо болсун. Сизге бул оорунун кабылдоосун күтпөй кантип алдын алсак болот? Эң туура, жакшы суроо болду. Бул оорунун, гингивит оорусун деги эле алдын алыш үчүн мен сунуштайт элем. Негизи эле тиш доктурлар дагы сунуштап айтып кетет. Бул эң биринчи тиш доктурга 6 айда 1 же болбосо жылына 2 жолу кайрылып көрүнүп туруу, маалымат алып туруу, жана ошондой эле ооз көңдөйүнүн гигиенасын туура сактоо. Гигиенага көп нерселер кирет. Жана ошондой эле туура тамактануу, витаминдүү жер жемиштерди колдонуу, балдарга дагы көңүл бөлүп, өз убагында балдарга айтып өтөт, 3 жаштан баштап тиш жууганды үйрөтүшүбүз керек. Ошол учурда ата-энеси көзөмөлгө алып, жуудуруп, кошо жуудуруп, көзөмөлдөп, контролдоп турушу керек. Кош бойлуу энелер өзгөчө, кош бойлуу энелер дагы ошол өз көңдөйүнө туура кам көрүүсү керек. Жана башта айтып өткөндөй, зат алмашуу процесси бузулат деп атпайбызбы? Керектүү азык заттарды, жер жемиштерди туура колдонуу, ар дайым рационалдуу түрдө тамактануу, курамында витаминдүү, мисалы биз айтабыз, витамин С негизи эле организмге, тишке дагы чоң ролду ойнойт. Ошондой сайвисти, алмада, брокколи деп коебуз, капуста, ошол жер жемиштерди, витаминдүү азык заттарды күнүмдүк
тамак ашына кошуп туура тамактануусу дагы баягы ушул ооруларды алдын алат. Жана ошондой эле бул жергиликтүү факторлор, мисалы тишти дарылаткандан кийин дагы ошол пломбулоодо туура эмес пломба коюлуп калса өз убагында барып алдырып коюу, протезди мисалы өйгөгөн учурлар болот, ошолордон да келип чыгат деп атпайбызбы? Ошол учурда дагы туура баягы врачка тартынбастан барып кайрылып көргөзүп, кайта дагы барып көрүнсө да болот. Биз алып айтсак, бул жакта бизде көптөгөн дары чөптөр бар. Ошол учурларда мисалы жөнөкөй учурда деле биз күнүмдүк тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө баягы ооз көңдөйүбүздү жуубастан мисалы жумушта болуп калабыз. Ошол учурда деле жаныбызга сала жүрүп, үйдө болсок мисалы булардын тундурмалары менен чөп дарылары эч кандай баягы терс таасири жок. Чөп дарылары менен тамак ичкенден кийин оозду сөзсүз түрдө чайкап тазалап, чайкап туруу, бул дагы гигиенага кирет. Сизге болсо ыраазычылык билдирели. Дал ушул ооз көңдөйүндөгү бүлөлөрдүн сезгениши, башкача айтканда гингивит оорусу туурасында кенен маалымат бердиңиз. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, кандай гана оору болбосун, анын алдын алган жакшыраак. Биз болсо телеклиника көрсөтүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар.